Азыр запись кетет бизде. Кайрадан саламдашып кайра баштайм. Салам достор, сиздер менен Мирлан Батырханов. Бүгүн мен силерге Оштон чоң салам айтканча сабакты баштаймын. Сиздер кайсы жактан экениңиздерди көрүп турам. Мына жазып атасыздар. Дагы жаңы келгендер жаза берсеңиздер болот. Анда эмесе, кеттик, сабакты баштайлы. Бүгүн бизде тармактык маркетинг индустриясы. Бул эмне өзү? Бул өзү кандай индустрия? Бул эмне деген суроого жооп берип кетебиз. Албетте, көптөн бери иштеп жүргөндөр бул эмне экенин билесиздер, түшүнөсүздөр, бирөөгө да айтып бере аласыздар. Бирок бул сабак көбүнчө жаңы келгендерге багышталган. Жана балким кээде болот, көптөн бери иштейбиз, аракет кылабыз, бирок бул өзү эмне экенин жакшы түшүнө элекпиз деген учурлар да болуп калат. Же болбосо продукциясын колдонобуз, анан өзү бул кандай бизнес, өзү эмне бизнес, бул жерде эмнеге акча төлөнөт, кандай бизнес бул жерде деген суроолор болушу мүмкүн. Ошол суроолорго жооп берчү сабак болуп калсын деп ушул сабакты слайдтарын жасап мына силерге тартып атабыз. Жана өзүңүздөр сабак өткөндө дагы керек болуп калчу материалдарды көрүп калсын, пайдаланып калсын деген ниетте ушундай сабак жасап атабыз. Демек, бул сабактын сизге болгон пайдасы индустрияга сизде ишеним фактылардын негизинде сизде ишеним пайда болот. Билесиздер, чыныгы ишеним бул жөн куруу ишеним эмес, бул кандайдыр бир билимдин негизинде болгон ишеним, бул чыныгы ишеним болот. Жана ал ишенимди эч ким бузуп кое албайт. Кийинки момент, бул тармак лохотронбу же мыйзамдуу бизнеспи деген суроо болчу болсо, сизде ушул суроого жакшы туура жооп болуп калат. Чыныгы жооптор. Анан кийин кандидаттар менен сүйлөшүүдө, аларга ушул бизнести сунуш кылууда, аларга ушул бизнести үйрөтүүдө сизге алар менен сүйлөшүүдө кошумча бир аргументтер, кандай бир цифраларды, кандай бир фактыларды алып каласыз. Кечеги бизде болгон сабакка бул кошумчалоо жана кээ бир фактылар бул жерде кайталанып калышы мүмкүн. Анткени дегенде кимдирбир ал видеону көрөт, кимдирбир бул видеону көрөт. Ошон үчүн бул жакта баары тең эле эки сабактан көрө бербейт. Ошол себептен бизде кээ бир фактылар, кээ бир данылар кайталанып калышы мүмкүн. Кийинки момент, команда курууда, иштөөдө сизге күч жана ишеним кошот. Бул сабак ошону кошот жана убактылуу сыноолор болот. Ар кандай сыноолор болот, ошол учурда сынып калбоого себепкер болот. Ал эми сиз жаңы келген болсоңуз, ушул бизнес тууралуу сизде түшүнүк пайда болуп калат. Бул бизнес өзү кандай бизнес, эмне бизнес экен деп түшүнүп калганыңызда, идеяны түшүнгөнүңүздө сиз бул бизнести башка бирөөгө айтып бере аласыз, түшүндүрүп бере аласыз, өзүңүз дагы эмне иш жасап атканыңызды түшүнө аласыз. Эми көрүп кетели, сетевой маркетинг деген бул мына Википедияны карасак, словарьды карасак интернетте, Википедия атактуу карасак, мындай түшүндүрмө келет. Сетевой маркетинг или многоуровневый маркетинг деп аталат, кээде мына multi-level маркетинг, MLM деп аталат дейт. Официалдуу түрдө концепция реализации товаров и услуг дейт. Основана на создании сети независимых дистрибьюторов. Кыргызча которуп кетсек, демек бул товарды жеке ишкерлер аркылуу, көз карандысыз жеке ишкерлер аркылуу товарды өткөрүүнүн жолу деп атат. Концепция деп атат. Ошол бир кандай бир ошондой башкача жол деп атат. Сбытовых агентов дейт. Демек болсо, соода агенттери аркылуу адамдарга өткөрүү жолу деп атат. Каждый из которых, помимо сбыта продукции, также обладает правом на привлечение партнеров, имеющих аналогичные права. Ошол агенттердин ар бири баары тең эле каалагандар продукциясын гана сатуу гана укугу эмес, ошондой эле ал компания партнер табып, аны үйрөтүп, ошонун соодасынан дагы пайда көргөнгө мүмкүнчүлүк берчү ошондой концепция деп, ошондой товар өткөрүүнүн жолу деп атат. При этом доход каждого участника сети состоит из комиссионных за реализацию продукции и дополнительных вознаграждений. Ошол эле учурда ар бир катышуучунун киришеси ошол сооданын болушуна жараша комиссионныйдан турат дейт. Демек башкача айтканда, соода канчалык көп болсо, ошончолук көп табат деген маани түшүндүрөт. Демек башкача айтканда, соодадан процент чыгарып берет деп атат. Бул кээ бир адамдар процентти түшүнүп эле арам дей баштайт. Процент арам эмес, сүткорлук арам. Бул эки башка нерсе да. Мисалы үчүн процент арам болсо, анда эч кайсы соода, эч кайсы математика эч жерде иштебей калат. Эч кайсы бизнес иштебей калат. Бизнестин баары проценттен турат. Мисалы үчүн сиз кандай бир бизнеске акча салчу болсоңуз, инвестор болуп акча салсаңыз, ал жерде теңме-тең акча салсаңыз, мисалы үчүн 50% сизге түшөт, 50% ошол ишкерге түшөт. Процент түшөт. Анда ишкерликтин баардык түрү арам болуп калат, эгерде сиз процент арам десеңиз. Ал эми сүткорлук арам, сүткорлук бул башка нерсе. Ошон үчүн бул жерде сүткорлук эмес, бул жерде жасаган кызмат үчүн төлөнөт, жасаган кызмат үчүн, ошол уюштуруп берген үчүн, туура уюштуруп берген үчүн төлөп атат. И дополнительных вознаграждений дейт. Кошумча бонустар жана кошумча ар кандай вознаграждение, кошумча кирешелерден турат дейт. Зависящих от объема продаж, совершенных, привлеченных ими сбытовыми агентами дейт. Демек, өзүнүн гана сатканынан эмес, башка ошол өзүнүн тапкан партнерлордун соодасынан да кошулуп келип, түшчү кирешеден турат деп атат. Көрдүңүз. Демек, бул башка бизнесмендердин ишине окшош. Бизнесмендердин баарында тең эле ошол түзгөн командасынын соодасынан
акча түшөт. Бизде да ошондой эле. Бул бизнестин башкача түрү, партнердук түрү. Бир кандай бир атактуу компанияга биз партнер болуп киребиз, жана ага партнерлер алып келебиз. Партнер болуп иштөөнү үйрөтөбүз. Ошол адамдар канчалык көп соода алган сайын компания чындап иштеп атканын текшерип туруп, ошол сиздин ишиңиздин көлөмүнө жараша, ал көлөмү кантип келет? Сооданын жараша, жана партнерлордун санынын көптүгүнө жараша. Ошого жараша төлөп берет. Кээде эки партнер менен көп соода кылышыңыз мүмкүн, бирок андай реалдуу эмес, эми андай жылдыздарды табыш кыйын көбүнчө. Бирок орточо өзүм үчүн алам дегендер, же болбосо кошумча сатам дегендер турган бир уюмду түзөсүз. Ошол уюмдун соодасына сизге киреше чыгат. Ушуну тармактык маркетинг деп айтат. Бирок тармактык маркетингке окшогон уюмду деги эле ишкерлердин бардыгы түзөт. Чоң бизнестердин бардыгы ушундай соода агенттеринен турат. Бирок ал ишкер өзү гана курат ошол нерсени, башка бирөөгө укук бербейт. Ал эми тармактык маркетинг башка бирөөгө да укук берет. Сен дагы мага окшоп ошондо уюм түзсөң болот. Мисалга, ошондой укукту берип атам деп атат. Мисалы үчүн Газпромдун жетек ээси же болбосо Шоро компаниясынын ээси дагы ошого окшогон өзүнүн укугу бар. Алар дагы соода агенттерин жумушка алып, канчалык көп адам соода алган сайын ошого жараша компанияга дагы соода көп түшөт, жана анын ээсине көп түшөт. Ошону же болбосо компаниянын ээси, же болбосо ал ыйгарымдуу бирөөгө укукту берет, ошол директор анын ордуна түзүп берет. Анын ишин жасап берет. Анан ошого айлык алат. Бизде дагы биз жасап бере атабыз ошол компаниянын ээсине, бирок биз айлык эмес, биз сооданын көлөмүнө жараша алабыз. Бул мындайча айтканда биз ишкер болдук ошол себептен. Тиги директорлор, начальниктер, ошону куруп берген начальниктер, директорлор алар айлык ачып атат. Кошумча процент болушу мүмкүн. Көп жерде кошумча процент бар. Көп эле соода компанияларында ошол уюмду түзүп берген үчүн жана ошол уюмдун соодасына жараша кошумча процент көрүшөт. Бирок алар бирөөнүн колуна иштеген адамдар. Биз бирөөнүн колуна иштебейбиз, биз ошол компания менен келишим түзүп алып, келишимдин негизинде партнер катары, ишкер катары иштейбиз. Ошодо айырмабыз бар биздин. Товарды өткөрүү жолдору. Буга чейин биз кече дагы сүйлөшүп кеттик. Негизги бул жолдор бар. Биз бул боюнча көп айтпайбыз, үз түрдөн гана айтып беребиз. Базар аркылуу соода бул 5000, адашпасам 5000 жылдан ашык уже өмүрү сүрүп келатат. Бул эң байыркы, эң илгерки сооданын түрү. Андан кийинки жакынкы бир 300 жыл мурун пайда болгон дүкөн аркылуу соода, жана өзүнүн дүкөнүн элге таанымал кылуу үчүн салттуу маркетинг, бренд, реклама, жарыя аркылуу өзүнүн реклама кылуу жолу, ошонун жардамы менен соода кылуу. Бул экинчи жол. Үчүнчү жол бул түз сатуу аркылуу соода. Бул 1886 жылы пайда болгон. 120-140 жыл мурун пайда болгон экен, орточо. 130 жылдай. Түз сатуу. Андан кийин франчайзинг дүкөндөрү аркылуу соода болду. Бул негизинен ушул 20-кылымдын мурунку кылымдын башында башталды бул нерсе, бул дагы тарай баштады. Тармактык маркетинг соода аркылуу соода болсо, бул дагы ошол 20-кылымдын 39-жылы ортолоруна жакын уже бул тармак пайда болуп өнүгүп келе баштады. Бул эки негизги 3 сооданын 3 формасы, бул жаңы формасы деп койсок, жаңы форма деп койсок болот, сооданын жаңы жолу. Эми бул боюнча толугураак мен билгим келет, бул сооданын жолдору кандай экен, айырмасы эмне экен, франчайзинг деген эмне, ал көбүрөөк билгим келет десеңиз, мына тармактык маркетинг, фактылар жана цифралар тарыхы деген видео сабагыбызды көрүп кетсеңиз болот биринчиден. Экинчиден, бай адамдардын сырлары деген сабакта биз бул боюнча көбүрөөк айтып кеткенбиз. Бүгүн биз көбүрөөк сиздер менен тармактык маркетинг менен салттуу маркетинг кандай түзүлгөн, ошону көрүп кетели. Жана бул тармак кандай, өзү эмне болгон тармак билип кетели. Сетевой маркетинг деп коюшат, же тармактык маркетинг кыргызча. Салттуу маркетинг бул мына көрөлү, кадимки биз көнүп калган, дайым алып жүргөн базар аркылуу же дүкөн аркылуу алган соода кандай түзүлгөн, ошону көрүп кетели. Анан ошонун негизинде биз тармактык маркетинг айырмасы эмне экенин көрүп кетебиз. Кадимки маркетингде, салттуу маркетингде эң төмөн жакта көрүп турасыз, мына производитель, өндүрүш деп турат, мына кичинекей адам сол жакта төмөн жакта турат. 100 сомдон бир кандай бир товар өндүрдү дейли. Аны крупный оптовик деп атат, посредник, ортомчу. Крупный оптовый посредник деп атат. Демек, чоң көлөмдөгү, демек, ушул эки сөздү адаштыра берем. Оптом дей берейин, чекене оптом болсо эле. Ооба, чекене. Чекене баада сатуучу, ортомчу, мына чоң чекене баада сатчу, ишкер мына ошол товарды алып, завод, фабрикадан түзмө-түз иштеп, ошого 30% өзүнүн акчасын кошуп сатууда. Эгерде сиз азыр мисалы үчүн кичинекей дүкөнүңүз бар болчу болсо, сиз завод, фабрика барсаңыз, алар сиз менен иштебейт. Алар крупный партия, чоң партия менен гана иштейт. Ошол чоң партияда алып турчу адам, мына крупный оптовик десек болот, чоң оптом же чоң чекене ишкер десек болот. Ал ошол 100 сомго өзүнүн 30%-ын кошуп, себеби ал доставкасы бар, салыгы бар, анын арендасы бар, жана башкалар бар, 30 сом кошту. Ошондо 130 сомго айланды. Андан кийин орто оптом, орто чекене
ишкер өзүнүн 30%ын кошtu. Орточо 20, 30, 35, 50% кошулат. Ар кандай товар. Кээ бир товарларга 100% кошулат. Ар бир оптом 100% кошот. Өзгөчө ал жай өтсө жана тоо келип чоң болсо көбүрөөк кошот. Ал эми бат өтүп, тест өтүп, ал товарга аз эле кошулчу товар болсо, арзан товарлар кирсе, анда ал жерге азыраак кошулат. Ошо орточо 30% деп койсок туура болот. 220 сом болду. Эми 30% кошулганда 130 сомго 30% кошсок 220 сомго айланды. Кааласаңыздар азыр калькуляторду алып отуруп эсептеп текшерип уксаңыздар болот. 220 сомго айланды. Андан кийин бул жерде мелко оптовый деп атат, кичи оптом, же чакан чекене баады сатчу оптом ишкер мына. Ошол ишкер 30%ын кошту. Бул 286 сомго айланды. 220 сом келип бизде 286 сомго айланды. 236 сомго дагы бирөө бул уже реклама кошулат. Бул реклама ар кандай чыгарчылар кетет. Бул жерде реклама кошулду. Бул 372 сомго айланды. Ар кандай шиттер, жарнак шиттер, мисалы үчүн кандай бир мамлекетке алып келди. Ошол жарнак шиттерди жарыя кыла баштады. Ар кандай гезиттерде жарыя кыла баштады. Ар кандай телевидение, интернет жана башка да элдер көбүрөөк тааныш үчүн, билиш үчүн ошол марканы жөнөкөй сүттү албастан, ошол белгисиз бир фирманын сүтүн албастан айталы веселый малыш, же болбосо айталы Простоквашино, же болбосо Жети Батыр сыяктуу мына ошол аттарды мына белгилүү болуш үчүн кечке рекламага акча кетиришет. Ошол рекламанын наркын эсептегенде 30% 372 сомго айланды. Андан кийин мына бизде уже түзмө-түз кардарга сатчу дүкөн отурат. Бул жерде 30% кошуп сатып атат. Натыйжасында 484 сомго мына ал дүкөнгө келди. Анан дүкөн еще өзүнүн сатуучулары жана башкалар болушу мүмкүн ал жерде кошумча чыгарыштар менен отуруп божомол түрдө 500 сомго келди же 480 сомго келди. Эми бул жерде ар кандай ситуация болот. Кээде реализаторуна процент берем деп ошондой көтөрүлүшү мүмкүн. Мына 100 сомдук товар 500 сомго айланды. Мына көрүп атасыз. Ушундай узун цепочка менен келип атат. Ошол нерсе мына азыр 500 сомго айланды. Бул салттуу маркетинг биз көрүп жүргөн, дайыма алып жүргөн базар системасы, дүкөн системасы. Ушул система менен өнүгүп келүүдө. Эгерде мен ушул жерде ортодон арзаныраак алып калайын заводдон деп кошула коеюн, кирип кетейин деп дүкөн өз алып түзмө-түз алайын десе, завод, фабрика ал менен иштебейт. Эмнеге дегенде чоң партия менен иштейт. Ал ар бир майда сатуучу менен иштеп отурса, анын өндүргөн убактысы калбай калат. Ал чоң структура түзүш керек болуп калат. Ага убактысы жок. Ошол себептен бул жерде ушундай ортомчулар бул иштегенди туура көрөт завод, фабрикалар. Бирок бул жерде бир проблема бар, подделка болуп кетиши мүмкүн. Эмнеге дегенде ошол оптом иштегендердин ар кандай ишкерлер бар. Чынчыл ишкерлер бар, таза иштеген, таза жол менен иштебей, эптеп эле акча тапсам дегенде ишкерлер бар. Ар кандай бул жерде подделкалардын арасында кирип кетиши мүмкүн. Бул эң бир коркунучтардын бири, биринчиси. Экинчиси бул жерде кардар менен түзмө-түз мамиле жок заводдочу. Эмнеге дегенде бул жактан бул цепочкадан айтып отурбайт. Ар бир адамчы мындай деп атат деп айткан учурлар болуп калат. Бирок дайыма айтып отурбайт. Биринчиден кардардын түзмө-түз завод, фабрика менен түзмө-түз мамилеси жок бул жерде. Ошол себептен бул эски жол деп койсок болот. Бул мындай чыгарганда өзүнүн плюстары бар, өзүнүн минустары бар. Кээ бир товарлар дүкөнсүз сатыш кыйын. Мисалы үчүн мебелди адам кармап көрүп отуруп көрбөсө билбейт. Ошон үчүн метр менен өлчөп алгандар аз андай. Ошон үчүн бул жерде кээ бир спецификалык товарлар бар. Автоунааны мисалы үчүн сатуу кыйын да, бул дүкөнсүз. Ошон үчүн бул эски деп айтуу туура эмес болуп калат. Бул жолдун да өзүнүн бир күчтүү тараптары бар жана алсыз тараптары бар. Алсыз тарабы мына түзмө-түз кардар менен мамиле жок деп атабыз. Ортомчулар көп болуп атат. Жана товар кымбаттап кетип атат. Бул дагы кийинки момент. Завод, фабрика өзү контролдо калат бул жерде. Жана бул жерде сатуучулар бир эле фирма менен иштебестен, бир убакта бир 10, 20, 50, 100 фирма менен иштешет. Ошон үчүн өзгөчө продукты питания, косметика жана башка ушул сыяктуу товарларда ошол фирманын брендин эч ким коргойт, эч ким күйбөйт жана ошол фирма менен ошол фирманын өнүгүшүнө эч кандай салым болбой калат деп көбүнчө түзмө-түз. Ошол себептен завод, фабрикада бул жерде уткуруп атат. Уткургандар көп эле болот да. Бул жерде кардар уткуруп атат. Түзмө-түз алып албаганчыктан, подделка же подделка эмес билбегендиктен уткуруп атат. Ошол жерде бул жерде көп адамдар утулуп калат. Ошол себептен сатуунун башкача формасы мына тармактык маркетинг азыр плюс минусун көрүп кетели. Бул жерде өндүрүш өзү атайын маркетинг план аттуу атайын элге сиздин ишиңизге жараша төлөйбүз деп маркетинг планды түзүп, сыйлык акынын планын түзүп, ошол жардам менен күчтүү лидерлер чакырып келет. Лидерлер ушул бизнести түшүнгөн адамдар келип, ошол компания менен келишим түзүп алышып, кардарлардан турган, потребительдерден турган сеть куруп атат, тармак куруп атат, көп тармакна. Куруп атат, мына ал жерде мына сатып алуулар. Биз өндүрүштүн түзмө-түз өзүнөн алып атабыз. Себеби дегенде өзү сайт жасап койду, өзү доставка жасап уюштурду анын баарын, өзү өкүлчүлүк уюштурду. Атайын дилерлер аркылуу ушул мамлекетте
чоң региондордо мына өкүлчүлүктөрдү ачты дагы. Ошол дилерлер аркылуу бизге жеткирип берүүнү уюштурду. Ошол бул жерде бирок ал дилерлер үстүнө кошуп сатпайт, ал компаниянын айткан баасын сатат. Ошол себептен жана компания өзү койгон план негизинде ага комиссия чыгарып берет. Тиякта ар ким өзү кошуп атат, өзү билип кошуп атат. Компания бул боюнча план түзүп бербей атат, башкарбай атат бул ишин. Тармактык маркетингдин айырмасы бул жерде өзү башкарып атат, өзү процент коюп берип атат. Ошол эле иш мына тиякта сатуучу өзү коюп коюп атат жана чоң суммада товарды сатып алып, анан кийин башка бирөөгө сатып атат. Бул жерде ар бир кардар өзү түзмө-түз компаниядан сатып алгандыктан ишкерлер чоң суммада товарларды сатып алуунун кереги жок. Анын кажети жок болуп атат. Себеби компания өзү жеткирип берет, өзү уюштуруп атат. Сен ишкер өзүң уюштур, өзүң калаганча, өзүң калаган процентти кошуп кой, сен өзүң ишиң дебей атат. Жок, келгиле биз товардын баасы көтөрүлүп кымбаттап кетпеш үчүн биз коюп берели. Жана биз чындап бул жерде иштегендерге төлөйлү. Өзүнүн планы бар, биздин маркетинг планда мисалы үчүн көрсөңүздөр, иштеген адам гана пайда көрөт. Иштеген адам пайда көрө албайт ал жерде. Ошол планды түзүп берди. Ошонун негизинде мына ишкерлер келип кардарларды таап берет. Ошол кардарларды таап берип, ушул компаниядан кантип алса болот, акцияларына кантип катышса болот, кандай продукциялары бар, ошонун баарын тааныштырып, кардарларга маалымат жеткирип берип, ошол маалымат жеткирүү ишин уюштуруп аткан үчүн ошол лидерлерге киреше төлөп атат, комиссия төлөп атат. Ошол соодадан чыгарып берип атат. Дилерлерге дагы ошол соодадан чыгарып берип атат. Өкүлчүлүк ачкан дилерлер бар. Мисалы үчүн биз иштешкен компанияда Кыргызстанда Наталья Михайловна Вырыдова. Бизде ошол дилер катары ушул жерде өкүлчүлүгүн ачып, толук ушул доставка, товардын документтерин жасоо, сертификациялоо, лицензия алуу жана башка ушул сыяктуу бүт документ иштерин, юридикалык иштерин, ошондой эле салык төлөө иштерин бүт ошол дилер уюштуруп берет. Биз өзүбүздүн ишибизде салык төлөйбүз, алар деги эле компаниянын деңгээлиндеги салыктарды баарын НДС жана башка салыктардын баарын ошол дилерлер уюштуруп төлөп чыгат. Бул компаниянын өкүлчүлүгүн башкарып иштетип аткан адамдар. Бул дагы бул ишти да процессте компания көзөмөлдөп турат. Жана ушул себептен кардарлар түзмө-түз компаниянын өзүнөн алгандыктан бул жерде подделка болбойт. Биринчи артыкчылыгы. Экинчи артыкчылыгы, кардарлар сайттын өзүнөн алып аткандыктан кандайдыр бир нааразычылыктар болчу болсо, оңдоп кетчү сунуштар болчу болсо, компанияга жазып коюлат. Жана ошол жерде иштеген лидерлерге айтып коюлат. Лидерлер бир гана бренд менен иштегендиктен, бир гана компания менен иштегендиктен алар ушул брендтин, ушул компаниянын продукциясынын өнүгүп туруусуна кызыктар. Тең шерик сыяктуу. Эки ишкер биргеликте бизнес кылса, ар биринин күчтүү иштешине кызыктар. Ар бир ишкер күчтүү болсо жана жашоосунда проблема жок болуп, бизнеске көңүлүн болса, ар бир партнер утат. Ошол сыяктуу компанияга дагы партнерлордун жакшы иштегени, ишке кызыгып турганы утуш болот. Жана тескерисинче, партнерлор үчүн да компаниянын тезирээк өнүгүп, жакшыраак өнүккөнү утуш болот. Ошол себептен бул жерде жалгыз бизнес кылбастан чоң команда болуп иштебейбиз. Ошол франчайзингге окшоп, мына франчайзингди кече көрүп кеттиңиздер. Бул жерде компания тармактык маркетинг, сетевой маркетинг, тарыхый цифралар жана фактылар деген сабагыбызды көрүп кетсеңиз болот. Ошондой эле бай адамдардын сыйларында франчайзинг жөнүндө көрүп билип кетсеңиз болот. Дүйнө жүзүндө азыркы учурда франчайзинг бизнеси келип турган убакыт. Франчайзингдин жардамы менен компаниялар чоң деңгээлге чыга алышат. Биз дагы ошол тармактык маркетинг франчайзингдин бир түрү болобуз деп айтабыз. Бул элдик франчайзинг деп аталат. Ошол себептен франчайзингдер дүйнө жүзүн элеп алды, дүйнө жүзүн утуп келе атат. Одиночкалар, жалгыз бизнес кылгандар барып утулуп атат. Мына базар дүкөн аркылуу саткандардын, жалгыз өзү ачып саткандардын көбү барып утулуп атат. Ал эми франчайзинг команда менен иштегендер утуп атат. Тармактык маркетингде дал ошол себептен конкуренцияны утуп келе атат. Кече да цифралар, фактыларды көрдүңүз. Бир дагы жолу пандемияга чейин соода түшүп кеткенди уккан эмеспиз, көргөн эмеспиз. Тармактык маркетинг индустриясынын соодасы түшкөн эмес. Кризисте дагы түшкөн эмес. Мына демек тармактык маркетинг ушундай түзүлүп, бааны контролдой алат жана подделка киргизүүгө эч кимиси кызыктар эмес партнерлору. Анткени дегенде бул таныштарына сунуш кылып атышат. Жана ошол бир гана бренд менен иштегендиктен өзүнүн иштешип аткан компаниясынын товарын подделка кылып чыгаруудан алыс болушат. Бул кызыксыз да аларга чейин небегене. Өзүнүн отурган үйүн бузуп салгандай болуп атат. Эми кадимки дүкөндөрдө сиз мисалы үчүн сетевой маркетингде ушул кадимки дүкөндөрдөн кандай бир нерседи алып атканда, сиз ушул тармактык маркетингдеги ишти жасап атасыз. Башкача айтканда, сиз тармактык маркетинг, сетевой маркетингде дайым иштеп атасыз, бирок акысыз иштеп атасыз. Эгерде сиз бул боюнча маалыматыңыз жок болсо, как раз угуп кетиңиз.
кыскача биз азыр айтып кетебиз. Презентацияларды да уккан болушуңуз мүмкүн. Ошол кошумча болуп кетсин. Демек сиз кандайдыр бир медикти же болбосо стоматологду же болбосо кандайдыр бир айталы дүкөндү же кафени, ресторанды мактап бирөөлөргө айтып бересиз. Досторуңузга, тааныштарыңызга айтып бересиз. Мисалы үчүн айталы бир кафеде сиз шашлыгын жедиңиз, сизге жакты, сиз тааныштарыңызга мактап айтып бердиңиз. Же самсасын, же болбосо лагманын, же болбосо ашын жедиңиз, мактап айттыңыз, же пельменин. Анан тааныштарыңыз ошол дүкөн жөнүндө биле баштайт дагы, ошол дүкөндөн барып соода кылып ала баштайт. Алар алганда эмне болот? Ошол дүкөндүн соодасы көбөйдү, кардары көбөйдү. Анан сиздин тааныштарыңыз өзүнүн тааныштарына айтып жарыя кыла баштайт. Жарыя кылган сайын эмне болот? Жарыя кылган сайын кардарлар көбөйө баштайт. Ушул ишти, ушул кадимки дүкөндөр ушул ишиңиз үчүн акча төлөбөйт. Сиз аны бекер акысыз жасап жүрө бересиз. Дайым жасаңыз, өзүгө жаккан стоматологду мактайсыз, өзүгө жаккан бир ательени мактайсыз, өзүгө жаккан кийим кечек саткан дүкөндөрдү мактайсыз, жана башка. Бирок бизге ага акча төлөбөйт. Биз ошого карабай өз ыктыярыбыз менен эч ким суранбаса да жасай беребиз жарыяны. Биздин досторубуз, тааныштарыбыз да жасай берет. Ошентип муну биз сарафан радио деп коет маркетинг илиминде. Ошол сарафан радио иши жасаганыбыз үчүн сизге эч ким акча төлөбөйт. Сетевой маркетинг болсо элдер кардарлар ансыз деле жарыя жасашат экен. Ошол иши үчүн биз кирешет бербейли буларга, сыйлык акы бербейли деп ошол жолду тандаган. Салттуу маркетингде телевидение жана башка аркылуу реклама жасаса, жарнак шиттер аркылуу көбүнчө бул жакта ал жактан азыраак жарыя жасайт дагы, көбүрөөк кардарлар же болбосо ошол ишти уюштура билген лидерлер аркылуу жарыяны ишин жасайт. Жана ошол кардардын жарыясы үчүн же арзандатуу берет, же белек берет, же болбосо кошумча киреше берет. Ал сооданын көлөмүнө жараша. Көлөм чоңойгон сайын уже киреше баштайт, чыга баштайт. Көлөм аз болгондо белек же арзандатуу болот. Мына сүрөттө көргөндөй, мына кино, дары, крем, окуу борбору, кийим дүкөндөр жана башка ушулардын баарын биз дайым жаккан болсо ооз-эки жарыя кылабыз. Ошол жарыя кылганыбыз үчүн тармактык маркетинг компаниясы төлөп берип атат. Кадимки дүкөндөр төлөбөстөн чөнтөгүнө салып коет. Жадный болуп ачат да. Жадный болуп ачат да, анын ордуна телевидение жана башка реклама ишин биз жасап атабыз, а биздин жасаган ишибиз үчүн, жарыя иши үчүн башка бирөөгө төлөп коет. Так, дүкөндөрдө самын жана башка идиш жуугуч, каражаттар, балдардын шампунь, паста, кийим кечек, балдардын кийимдери, чач боектор, тамак аш, ушул сыяктуу нерселердин баарын биз кадимки дүкөндөрдөн алып жүрөбүз. Ал эми кадимки дүкөндөрдөн биз соода алганыбыз үчүн бизге белек бербейт. Көпчүлүк дүкөндөрдө бербейт. Ал эми биз иштешип аткан компанияда мисалы үчүн тынбай белектер болуп турат. Ийгиле нерсе мындай 20% арзандатуу жок. 2%, 3%, 5%. 20% деген жок. Биз иштешип аткан дүкөндө 20% арзандатуу бар. Мисалы үчүн тармактык маркетинг, сетевой маркетинг көпчүлүк компанияларда ушундай арзандатуу бар. Кадимки дүкөндөр айлык бербейт. Эгер сиз жарыя жасасаңыз дагы биздин иштешип аткан тармактык маркетинг дүкөндөр сизге жарыя кылып көптөгөн кардарларды алып келгениңиз үчүн сизге киреше төлөйт. Бирок ал көлөм чоңураак болуш керек. Майда көлөмгө төлөбөй калат. Майда көлөмдө эч жерде акча төлөбөйт, билесиздер. Так, мына көрөлү кадимки салттуу маркетинг кандай түзүлгөн. Мисалы үчүн кандай бир дүкөн, мына жогоруда дүкөн турат, ал өзүнүн баннерин илди, же болбосо телевидениеден же массалык маалымат каражаттары, жылдыз, актер, ырчы, спортчу жана башкалар аркылуу жарыя жасады. Ошол жарыя аркылуу биз билдик. Мына Айгүл көрдү ошол жарыяны, көргөндөн кийин ал колдонуп көрдү. Мисалы үчүн айталы, ошол кандайдыр бир бет майын колдонуп көрдү. Ал бет майын колдонуп көргөндөн кийин ал жактырды, жактыргандан кийин өзүнүн таанышы Айданага айтып берди. Мына биринчи адам Айгүл болуп атат. Ошол дүкөн үчүн Айдана келип соода кылды. Соода алгандан кийин Айдана өзүнүн таанышы Назгүлгө айтып берди. Назгүл өзүнүн таанышы Мадинага айтып берди, Мадина Берметке айтып берди. Ушинтип отуруп, мына 4-чү, 5-чи, 10-чу адамга жарыя кетип атат. Бири-бирин айтып отурушат. Бул дүкөн ошол Айгүл келүү үчүн өзүнүн акчасын, каражатын киргизди, менет кылды. Бирок Айдана, Назгүл, Мадина жана Бермет ошол дүкөнгө келип соода кылыш үчүн эч кандай менет кетирген жок. Ал менетти кардарлар өзү жасады акысыз. Биз ушул менетти дайым жасап жүрөбүз. Бизге эч ким акча төлөбөйт, арзандатуу бербейт, белек бербейт. Кадимки салттуу маркетингде. Анын ордуна жылдызга, актёрго, ырчыга берет. Жана башка гезит, журнал, телевидение жана башка массалык маалымат каражаттарына берет. ММК деп турат. Чынында булар өздөрү ал продукцияны колдонбошу да мүмкүн, жаман көрүшү да мүмкүн, жактырбашы да мүмкүн. Бирок акча төлөгөн үчүн жарыя жасап берип атат, мактап коет. Жалган окшош, көрүп атасыңар. Адам өзү колдонбойт, бирок мактап атат. Мен колдонбойм ичинде. Мен жакшы көрбөйм, бирок акча төлөштү макул эми, мактап коём деген реклама. Бул салттуу реклама, салттуу жарыя. Иштегенде, бирок чынында аны жакшы көрүп мактагандар, башкалар, алар акча төлөбөйт алар, бирок алардын менети үчүн башка бирөөгө төлөп берет. Мына ушуну биз көнүп калган салттуу маркетинг, биз билип жүргөн телевидение жана башка аркылуу жарыя кылган бул чын реклама деген, мына чын адал жол деген, таза бизнес деген бизнес ушундай түзүлгөн.
менет кылгандар бирөө, акысын көргөндөр башка бирөөлөр. Жана жакса жакпаса дагы акча үчүн мактап койгондор мына жылдыздар болуп атат. Ушул салттуу маркетинг болду. Тармактык маркетингде болсо ошондой эле түзгөн мына MLM тармактык маркетинг компаниясы мына алгач илижилерге айтты, ошол билип жүргөн, бул ишти жакшы билген илижилерге айтты. ММК массалык маалымат каражаттары аркылуу да жарыя кылды, бирок азыраак жарыя кылды ал жактан. Көбүрөөк каражатты бул кардарларга жана ошол уюштуруучу ишкерлерге берип атат. Ошол тармактык маркетинг мына Айгүлгө айтты, Айгүл лидер катары мына Айданага бул продукция боюнча мастер-класс жасап көрсөтүп берди, өзү колдонуп, чыныгы ой пикирин айтты, өзү колдонуп жүрөт. Жакса жакты, жакпаса жакпады деп айтты. Биз дайым үйрөтөбүз, жакпаса жакпады деп айткыла. Себеби дегенде мен күндүрүгө жагат, күндүрүгө жакпайт. Бул нормалдуу көрүнүш. Эгерде жакпаса жакпады деп айтсаңыз, адамдар бул алдабайт экен деп, чынын айтат экен деп ишеним көбүрөөк болот, Бирок калп эле жакпаса жакпай, жакса деле жакпады дешиң кереги жок. Жакпаганды жакпады, жакканды жакты деп айтыш керек. Ошондой. Анан Айгүл мына Айданага айтты, Айдана кардар болуп өзү үчүн колдонуп көрдү. Айдана Назгүлдү да айтты, Назгүл колдонуп көрдү. Анан ошол кардар алып келген үчүн тармактык маркетинг компания 1-2 шарт менен ал жерде отрыв жана башка деген баланс деген шарттар бар, ошол шарттарды аткардыңыз. Себеби жөн ортомчу болуп калганга, эч нерсе кылбаганга, 2 клиент алып келип койгонго компания төлөбөйт. Анын үчүн арзандатып берет, билет берет, Ал эми сиз соданы чындап жакшы жасап, жакшы киреше көрөм десеңиз, ал жерде өзүнүн талаптары бар, жөндөн бере бербейт. Кээ бир адамдар жөн берет деп ойлойт, ошон үчүн товар кымбаттап кетти деп ойлойт. Жок. Товар андан айынан кымбаттап кеткен жок. Ал ар кандай доллардын курсу, доставка жана башкалардын нерсе ошол нерсе менен гана кымбаттап же баасы түшүп турат. Негизинен мына ошентип айтты. Ошол жарыясы үчүн жылдыздардын ордуна ушул кардарларга берди биринчиден. Экинчиден, жана биз айтып кеттик эле, толтур ортомчулар бар дедик. Ошол ортомчуларга төлөштүн ордуна компания өзү алып келип берет. Компания көбүрөөк киреше кылат. Демек ал көбүрөөк бөлүш алат кадимки дүкөндөргө караганда. Ошон үчүн дал ошол тармактык маркетинг компанияларда акция белектер аябай көп. Кадимки дүкөндөрдө андай аз. Бул жакта көп. Эмнеге дегенде эконом болуп калат, Орто жолдо жанагы 30%дан кошуп отуруп, товардын баасы кымбаттап кетти деген нерсе жок бул жерде. Бул жерде компания өзү бааны коюп атат, Анан ошол Айданага төлөдү, Назгүлгө төлөдү, Мадинага төлөдү. Ошол жарыя иш үчүн төлөдү, Тармактык маркетинг компаниясынын содасы үчүн, сода болгон үчүн акча түштү, ошол акчадан бөлүшүп койду. Кадимки дүкөн бөлүшпөдү. Массалык маалымат каражаттары менен бөлүштү, сиз менен бөлүшпөдү. Калганын өзүнчө салып койду. Салып койду. Бул туура, бул таза, бул адал деп атат кимдир, Ал эми бул жакта могу жерде салбай атат, бөлүшүп атат. Демек мына жөнөкөй адамдар, жөнөкөй кардарлар нолдон бизнес баштап өз турмушун оңдоп алсын, жакшы жашап калышсын, биздин кардарлар, биз кардарлар менен жакшы мамиледе болуп иштешибиз келет деген компанияны арам деп коет кимдиргөйлөр, түшүнбөй билбей. Так, мусулманчылыкта мына ушундай азырынча сабатсыздык болуп атат, Эми мына бул продукцияны чынында мына көрдүк, бул жерде жарыя кылгандар өздөрү колдонот. Жеген шашлыгын мактайт. Жалган жок бул жерде. Салттуу маркетингде жалган бар деп атабыз, Ыраазы болгон кардар башка кардар алып келген үчүн компания ошо жардам берип атат. Компания ошого бир арзандатуу же белек же киреше төлөп атат. Жасаган ишине жараша, Мына ушуну тармактык маркетинг деп коет. Салттуу маркетингде мына көрдүк, биз мына Түркиядан келген товар же Кытайдан келген товар мына Бишкекке оптомдо келди, андан кийин Ошко оптом бирөө алып кетти, Баткенге бирөө алып кетти, Исфанага бирөө алып кетти, Леликке бирөө сатып атат мына. Ушул биринин колуна өтүп отуруп, ар ким 100 миң, миллион сом, 2 миллион сом, 5 миллион сом акчасын киргизип, толтуруп, складтарын толтуруп, товарларды алып ачат. Ошол жерден оптом баада алам деп келип кетишет, Леликтеги адамга Бишкекке же Түркияга барып алганга невыгодно, себеби партиясы кичинекей, содасы азыраак. Ошон үчүн ал жактан барып албайт дагы, мына алып келип койгон адамдын колунан алат. Бул салттуу маркетинг. Ушундай түзүлгөн, мына базар, дүкөн системасы ушундай. Тармактык маркетингде тармактык маркетинг компания өкүлчүлүк ачып койду, же болбосо доставканы уюштурду, өкүлчүлүк жок болсо убактылуу. Бирок ошол келген кардарлар компаниянын өзүнө катталып, ошол өзүнүн сайтынан заказ берет. Ошол себептен биз каттал дейбиз, Кадимки базарда катталыштын кереги жок. Эмнеге дегенде алар ортомчулардан алат. Ал эми тармактык маркетингде эмнеге катталабыз? Ортомчулардан албастан компаниянын өзүнүн түзмө-түз алуу үчүн. Ортомчудан алам десе деле ал деле вариант бар. Бирок ал жерде 10-20 ортомчу эмес, бир ортомчу бизде компаниядан баасынан алып берип атат, каталог баада, дүң баада, розница баада сизге ошол каталог баада берип атат, компаниянын койгон баасында. Жок, мен оптом алам, чекене баада алам десе, анда ал катталып туруп, биздин компанияда мисалы үчүн 20% арзандатуу менен алат.
Мына бул жерде көрүп атасың, лидер уюштуруп атат, андан дистрибьютор да өзүнө кардар таап атат, дистрибьютор дагы бир кардар таап атат. Ошентип отуруп мына киреше ошол лидердин уюштуруу иши үчүн төлөнүп атат, жана дистрибьюторлорго да уюштуруу ишин жасаганына жараша төлөп атат. Муну тармактык маркетинг дейбиз. Эки окшоп кетет баса, болгону тиякта өз алдынча алар өз алдынча акча киргизип, өз алдынча тоокелге барып, өзүнүн чоң акчасын киргизип, анан 30% өзү кошуп туруп сатып атат, 100% өзү гана жасап атат. Ал эми тармактык маркетингде эмне болот? Команда. Биз компания менен биргеликте команда болуп иштеп атабыз. Компания бизге уюштуруп берип атат ишти, биз ага башка ишти уюштуруп берип атабыз да. Мамлекет дагы баса, кээ бирлер айтат, ой, бул тармактык маркетинг бул пирамида, буга да жооп берип кетели. Мына пирамиданы көрүп кетели. Пирамида бул мамлекет өзү пирамида. Дин өзү пирамида. Пирамида дегенде жаман мааниде эмес, жакшы мааниде пирамида. Пирамида дегенибиз бул уюм, кандайдыр бир уюмдардын баардыгы пирамида болуп түзүлгөн. Мисалы үчүн мамлекетте башында президент, премьер-министр жана башка жетекчилер турат, андан кийин чиновниктер турат. Чиновниктердин астында жетек начальник местный деңгээлдеги, мисалы үчүн айыл өкмөтү бар, областтык деңгээлде губернаторлор бар, ошонун астында мамлекеттик кызматкерлер жүрөт. Анан мамлекеттик кызматкерлер элге кандай бир кызмат көрсөтөт, же болбосо элден кандай бир салык жана башканы топтойт. Мына эл акчасын төлөп атат, ошол негизинде мамлекет кандай бир кызмат көрсөтүп атат. Мына элдер салык түрүндө акчасын төктү, же болбосо ОМС, соц фонд жана башка түрүндө төктү. Ошону мамлекет кайра кызмат түрүндө пенсия кылып берип атат, же болбосо жол салып жана башка кызматтарды көрсөтүп атат. Мына бул жакта да акча кызмат айлануу пирамидасы. Бул жерде акча кызмат пирамидасы деп атап коет. Мына ишканаларда мына баарында директор, зам директор, старший менеджерлер, анан кийин менеджер среднего звена, анан менеджер мелкого звена, чакан деңгээлдеги менеджерлер, андан кийин жумушчулар турат. Анан жумушчулар кардарларды тейлеп атат. Мына ушул пирамида түзүлгөн. Сорода мына мисалы үчүн дистрибуция, андан кийин супервайзерлер турат. Дистрибуцияны алган адамдар уюштуруп атат бул жерде, андан кийин супервайзерлер соода тармагында башкаруучулар болуп эсептелинет, жана жетекчилер, директорлор. Алардын астында соода агенттери дүкөндөргө, павильондорго барып заказ алып атышат, жана компания өзүнүн машинасы менен жеткирип берет товарды. Анан кардар түзмө-түз Шоро компаниясынын өзүнөн, же болбосо Коладан, же болбосо айталы Жети Баатырдан албай атат, ал эмне павильон аркылуу алат, ортомчулар аркылуу алып атат. Ал ортомчуларга соода агенттери заказ алып жеткирип берет, жана дистрибуция фирма же дистрибуция уюму ошону уюштуруп берет. Ошол уюм үчүн ошол жерде иштеген адамдарга кызматына айлык акы төлөйт. Бирок ал жерде ишкерлер эмес, ал жерде айлыкка, маянага иштеп, ошол ишканадан көз каранды айлыгын гана алган, же айлык плюс процент алган адамдар иштеп атат. Бул дагы пирамида болуп түзүлүп атат. Бул жерде товар, акча товар пирамидасы, же болбосо акча кызмат пирамидасы. Бул жерде пирамидада же товар айланат, же кызмат айланат. Ал эми каржы пирамидасында эмне? Ал жерде акча же товар же продукция же кызмат айланбайт, ал жерде акча айланат. Ошол себептен ал мошенничество болуп эсептелет, жана элди алдоонун жолу. Ал эми чыныгы элге пайдасы тийген, коомго бир кызмат кылган же продукцияны сунуштаган пирамидалар, булар мыйзамдуу. Тармактык маркетинг дагы ошол мыйзамдуу пирамиданын бир түрү. Башкаруу системасы баары тең ушундай түзүлгөн экен. Орундар, кызматтар баса чектелүү. Жогорудагы өсүү үчүн жогорудагы адам орун бошотуш керек. Ошондо гана ал ошол орунга отурат. Тармактык маркетингде андай чектөө жок. Себеби дегенде бул ишкерлер, ар бир ишкер өзүнө көп кардарды көбөйткөндө анын должносту автоматтык түрдө көтөрүлөт. Ал эми кадимки башкаруу системасында, салттуу системада, иштөө системасында ал жерде сизге бирөө жарым орун бошотуп берип, анан кийин сизди туура көрсө ошол орунга, ошондо гана сиз жогоруга карай өсөсүз. Демек, башкача айтканда, жогоруна карап отурмай, мен ишим үчүн жакшыраак жумуш берсе экен деген тилеп күтүп отурмай. Бул мына кадимки система. Ал эми ишкерлерден турган тармактык маркетингде күтүп отурмай жок. Ар ким өзүнүн нанын өзү табат, ар ким өзүнө звание, должностту өзү жасайт. Ишкерлер, Ишкер деген бул ушундай нерсе. Ишкер бирөөнү күтүп отурбайт, ал өзү уюштурат, өзү жасайт баарын. Ал эми айлыкка иштеп көнүп калгандар левый настроение деп коебуз. Левый деген бул мамлекеттен күтүп жүргөндөр, жанагы жумушунда күтүп көнүп калгандай мамлекеттен күтүп жүрө беришет. Ал адамдар эч качан өнүкпөйт, ал адамдар байбайт да. Чыныгы байыган адамдар бул эмне? Менин колумда бүт нерсе деп чуркап өзү жасайт. Тармактык маркетинг ошол ой жүгүртүүнү өнүктүрөт. Мунун коомго болгон пайдасы. Эки башка жол менен карьералык өсүү. Тармактык маркетингде башкача, жалданып айлыкка иштеген салттуу системада башкача. Тармактык маркетингде команда болуп иштейбиз деп айтып атабыз. Сиздин командаңыз канчалык ийгиликтүү болсо, сиз да ошончолук ийгиликтүү болосуз. Ошол команданы түптөгөн адам.
ошондой эле сиздин лидериңиз, кураторуңуз, сиздин наставнигиңиз канчалык ийгиликтүү болсо, сизге да бул пайдалуу. Анткени дегенде сиз ошол наставниктин, кураторуңуздун ийгилигин элге айтып отуруп, элге мактанып жеткирип отуруп, сиз дагы батыраак команда куруп аласыз. Ошон үчүн бул взаимовыгодный. Эки адам бири-бири менен иштөөсө өтө выгодный. Ошол себептен бири-бирин тартып, бири-бирин сүйрөп, бири-бирин тартып чыгарууга көп бул жерде себеп бар. Эми тартып дегенде кимдир бир отурбай эч нерсе кыла берсе, кылбаса жөн эле күтүп отура берсе, аны эч ким тартпайт. Жашоо ушундай түзүлгөн, Жок, умтулгандар менен умтулгандар иштейт. Анан жөн эле отура берип бирөөдөн талап кылганды эч ким түртпөйт, эч ким тартпайт. Эмнеге дегенде, орустарда сонун сөз бар, спасение утопающих, дело рук самих утопающих дейт. Башкача айтканда, чөгүп аткан адам өзүн өзү куткарганы шанс көп. Ал эми куткарып аткан адамда шанс аз аны куткарууга. Эгерде өзү жашагысы келсе, ал тирүү болуп чыгат, Жок, өзү туура эмес кылса, анда ал чөгүп кетиши мүмкүн. Уруп аткан адамда ушундай. Уруп аткан адам врачтар менен сүйлөшсөңүз, сурасаңыз, алар да айтат, айыккысы келген, жашагысы келген, ден соолукта жүргүсү келген адам сөзсүз ошого жетет. Анан жөн эле арызданып отура берген, врачка баарын жүктөп коюп отура берген адам айыкпайт. Ал ооруп жүрө берет кыйналып. Анан арызданып, ноют этип жүргөн адам эч убакта айыкпайт. Көрдүңүзбү? Ошол себептен жашоодо да ушундай. Бул жерде дагы албетте умтулгандар менен биргеликте иштешип отуруп, чоң ийгиликтерди жасай алышат. Салттуу системада ар ким өзүнө өзү орун талашмайт. Место под солнцем дейт, же болбосо ал жерде биригип иштешсе, анда мафия болуп калат. Мафия өздүкүлөрдү гана өткөрөт, трайбализм жердештерди өткөрөт, же болбосо туугандарды гана өткөрөт, башкаларды өткөрбөйт. Башкалар 1000 сом иштесе дагы ал жерде жүрө беришет, өсө албайт. Бул салттуу системадагы жол, Тармактык маркетингде деле туугандар болушу мүмкүн, жердештер иштеп калышы мүмкүн. Бирок ал жерде иштеген гана иштейт. Эмнеге дегенде, бул ишкерлик, бул жерде жөн ошол должностто кызмат делип алган үчүн айлык төлөбөйт. Окшоштуруп ишти окшоштуруп койгон үчүн эмес. Бул жерде эгер андай адам келчү болсо, андай окшоштуруп коем деп ойлосо эч убакта соода көбөйбөйт. Бизнес ушундай түзүлгөн. Мен окшоштуруп коюп бизнес курам деген адамдар эч убакта бизнесте ийгиликке жетпейт. Себеби бул бизнес, Ушул айырмасы, экөөнүн айырмасы ушуда болуп атат. Кийинки нерсе, эки түрдүү команда, эки түрдүү мамиле. Мына кадимки бизнесте шеф, босс, начальник деп баары шеф деп турушат, жетекчи. Тармактык маркетингде шеф жок, лидер бар. Лидерди ал ушул пайдасы тийип калар деген подход эмес. Бул жерде лидерден бирдеме үйрөнүп калайын, Ушул лидерден бир нерсе үйрөнүп алайын, ушул лидердин авторитетин колдонуп, анын билимин, жөндөмүн колдонуп, өзүмдүн бизнесимди куруп алайын деген, взаимовыгодный эме болуп атат. Бул жерде ошол себептен кээ бирөө айтышат, силер аябай жөнөкөй экенсиңер, ушунча чоң жетекчи болсоңор да деп айткан учурлар көп эле болот. Өзгөчө биз иштешкен компанияда бул өтө күчтүү. Жөнөкөйбүз, ошол нерседен пайдаланып бул жерде команда болуп иштейбиз, Демек, тармактык маркетингде чындап команда болуп иштешет. Кадимки бизнесте команда бар, бирок команданын жетекчисине өтө мындай көп жерде, баардык жерде эмес, кээ бир жерде ушундай тармактык маркетингдегидей көз караш менен иштеген компаниялар бар. Алар аз. Көпчүлүк жерде шеф эмне айтса, ошол мыйзам. Биз айтабыз, наставник эмнени айтса мыйзам. Бирок ал өз ыктыярыңыз менен тандайсыз, Сиз бир нерсени туура эмес кылып койсоңуз, эч ким сизден наказание кыла албайт. Эми компаниянын эрежесин бузбасаңыз, эрежелери бар, ал эрежени бузбаш керек. Бирөөнүн адамын урдабашыбыз керек, компаниянын атын булгабаш керек, антиреклама жасабаш керек. Ушул сыяктуу эрежелер бар. Жана дүкөнгө койбош керек сатууга, бул себеби бул түз сатуу формасы. Тармактык маркетинг дүкөн аркылуу сатпайт товарын. Ошол себептен дүкөнгө коюуга тыюу салынат. Ушул сыяктуу эрежелерин бузбасак, анда бизде эч ким иштен айдай албайт, бизде эч ким укугубузду чектей албайт, Ушул эрежелерди бузган учурда гана бизди чектейт. Бул эми ар бир компаниянын өзүнүн эрежеси бар, билесиздер. Сиз деле компания ачсаңыз, бир эреже коесуз, дегенде сизди бирөө компанияңызды жамандап, товарын жамандап, мисалы үчүн конкуренттен акча алып ошол ишти жасаса, сиз деле ал адамды чектетесиз иштен. Бизнесте жалгыз иштегендер утула берет деп айткан атактуу сетевой бизнеске үйрөткөн гурулардын бири Кийосаки айткан, бизнесте жалгыз иштегендер утула берет, командалар, тармактар, сеттер ута берет деп айткан. Ошол көрүнүш болуп келет. Ошол себептен биз кайсы жерде барбайлы, көпчүлүк KFC, McDonald's жана башка чоң атактуу фирмалардын аттарын угуп жүрөбүз. Эмнеге дегенде алар команда менен иштейт. Алар ишкерлер менен биригип, кечээ биз айтып бергенбиз, франшиза боюнча, франчайзинг боюнча ишкерлер менен биригип алып туруп, өздөрү баардык дүкөндөрдү өздөрү ачпайт, алар ишкерлер аркылуу ачат да, ошонун жардамы менен утуп атышат. Мына, эми кадимки бизнесте одиночкалар көп. Ошон үчүн одиночкалар утула берет келечекте, командалар утуп бара берет.
Бул боюнча дагы кошумча мен билгим келет десеңиз, тармактык маркетинг кесиби боюнча дагы сабак болот. Бул боюнча да көрүп кетсеңиздер болот. Бул кесиптин артыкчылыктары жана минустары. Эгерде сиз бул сабакты көрбөсөңүз, эмне болушу мүмкүн? Бул сабакты көрбөсөңүз, бирок бул бизнести баштап жасасаңыз эртеңки күндө, сиз бул кесипти, бул бизнести элге мактап айтып берүүдөн уяласыз, тартынасыз. Эмнеге дегенде бул кесиптин элге коомго болгон пайдасын билбейсиз. Жана өзүңүз дагы бул кесипти кесип катары кабыл албаганыңыздан сиз буну үйрөнбөйсүз дагы, илике жетпедим го, жарым жыл иштеген болуп, иштемиш болсом дагы акча түшпөдү го деген сөздөрдү айта баштайсыз. Анткени сиз бул кесипти кесип катары көрбөдүңүз, үйрөнбөдүңүз. Ошол себептен бул кесип катары көрүүгө сизге көз караш пайда кылыш үчүн сонун сабак. Административдик пирамида, мына көрүп атасыз, баардык жерде пирамида бар экен. Болгону элге пайдалуу пирамида бар жана элге зыян келтирүүчү каржы пирамидалары. Жашыруун каржы пирамидалары элге зыян алып келет. Ал эми биз билген мамлекет, дин жана башкалар элге, коомго кызмат кылат. Жана коммерциялык пирамидалар бул банктар, Газпром сыяктуу чоң ишканалар, Шоро сыяктуу, алар элге кандай бир пайдалуу бир продукция же элге кызыктуу же оюн зоок иштерин уюштуруп берет, же болбосо кандай бир кызматтарды уюштуруп берет. Ошол жасаган иши үчүн анан элдер акча төлөгөнү даяр. Ошону мыйзамдуу административдик пирамида же мыйзамдуу соода пирамидасы деп койсок болот. Административдик пирамида болсо бул албетте бул мамлекеттин пирамидасы. Же болбосо ишкананын пирамидасы да ошондой түзүлгөн, директор, зам директор, начальник жана башка. Төмөн жакта эгерде сиз жумушчу болуп иштеп атсаңыз, ошол төмөн жакта сиз турасыз, пирамиданын астында. Кээ бирлер айтат, ай сен ал жакта, сен асты жакта турасың. Вообще-то сен дагы ошол жерде пирамиданын төмөн жагында турасың, эгерде сен жетекчи болбосоң. Ал эми жетекчи болчу болсоң, сенин ордуна дагы бир жүздөгөн адам ушунун ордуна отуруп алайын деп, ушул ордун ээлеп алайын, ушуну эптеп ордунан кетирип, эми жаман адамдар болот да, баары эмес, арасында болот. Ушуну эптеп, жаманатты кылып, ушуну кетирип ордунан, ушуну ордуна ээлеп алайын деген карышкырлар бар. Ошол пирамидада жүрөсүң. Бир күнү кантип түшүп калганын билбей калышы мүмкүн. Мен өзүм мисалы үчүн жакындардын арасында көп эле көрдүм, ошол пирамида иштеп жүрүштү. Канчалык ошол ишканага пайда алып келсе дагы аны түшүрүп койгон учурлар көп эле көрүп жүрөбүз, угуп жүрөбүз. Жада калса Газпром ишканасында дагы ошол Газпромду таштап, ушул бизнеске келгендерден угуп жүрөбүз. Мисалы үчүн 65 жашка чыкканда башка иш кылышты билбейт, ошол адамды кетирип өзүнүн тууган ишке алып койду. Ошол өтө баалуу адис, жумушсуз калды. Ошону көргөндө мен болду дедим да, мен тармактык маркетинг бизнесин тандадым деп, азыркы учурда чоң лидерлердин бири. Конечно, официалдуу иш бул пирамида эмес да, туурабы? Ушул нерсени мисалы үчүн айткыбыз келет, бул сөздү сиз дагы айтып жүрсөңүз керек. Так, тармактык маркетинг жана каржы пирамидасынын айырмасы барбы? Бул боюнча кыскача, бул боюнча мен толук 3 сабагым бар. 3 түрдүү ситуацияга салыштырып кетем. Ал эми бул видеобуз болсо кыскача болмокчу. 15-20 мүнөттүн дерегинде кыска айтып кетебиз. Бул видеону да сиз пайдалансаңыз болот жана көрүп кыскача билип алсаңыз болот. Эми эмнеге тармактык маркетингге коомдо элдин ою терс? Бул боюнча кече да сүйлөшүп кеттик. Ошол биз бүгүнкүсүндө кыскачараак айтып кетели. Каржы пирамидасы менен алмаштырышат, жана айтып кеттик, экөөнүн айырмасын билбейт көпчүлүк. Жада калса мен фатва чыгардым, мен билем дегендер да билбейт экен сүйлөшүп көрсөкчү. Айырмасын билбейт экен сүйлөшүп жүргөндө көрүп атабыз адис катары. Анан ошонун негизинде фатва чыгарып атышат. Билим жоктун негизинен. Толук маалымат жок деп атабыз. Дал ошондой болуп атат. Жада калса мен маркетологмун деп мен телевидениеден көрдүм. Маркетологдор да толук айырмасын билбегендер толтура экен. Анан билип билбей эле биз билебиз деп, бул жаман, бул арам дегендер күлкүн келтирет. Коомго кандай пайда? Бир чет күлкүбүздү келтирет, экинчи четен түшүнөбүз. Бул жаңы индустрия, муну көбү биле элек, түшүнө элек. АКШ ошондой бизнес тармагында өнүккөн АКШ деле бир убакта билбестен сот иштерин баштап алышкан, соттон утулушкан. Коомго кандай пайда алып келерин билишпейт көпчүлүгү. Ошол себептен дагы бул иштин пайдасы жок деп жаман көргөндөр болот. Ал эми коомго пайдасы, мына кече көрдүк, 100 миллионго жакын адам ушул тармактык маркетингде нан таап атышат, иштеп атышат. Анын 50 миллиону үйдөн отуруп иштеп атышат. Бул деген канчалаган энелер, канчалаган үй кожокейлери өз турмуштарын өзгөртүп атышат, ушул мүмкүнчүлүктөн пайда алып. Канчалаган ишкерлер ушул бизнес аркылуу өз жолун башташкан. Жана алардын саны аябай көп. Ушунча жылдан бери иштеп жүрүп, менен иштешкен жигиттер, кыз келиндер менен сүйлөшүп калсак, ушул бизнестин мага аябай пайдасы тийди. Мен сонун сабактарды алдым. Азыркы учурда карьерамда колдоном, же өзүм бизнесимде колдоном. Пайдасы тийди. Мен өмүр кээ бирлер айтат, мен өмүрү бизнес кылам деп ойлогон эмесмин. Бирок сер менен иштеп келгенден кийин мен бизнес кылыш керек экенин түшүнүп, азыр ишкермин, миллионермин дегендер бар. Кийинки нерсе ушул мына биздин коомго тийгизген пайдабыз. Жаңы тармакка жана бул сабактар баса бекер, акысыз. Эгер сиз азыркы күндө кайсы бир ишкерчиликке үйрөтөм деген тренерге барсаңыз,
очойгон акчаны төлөп катышасыз. Тармактык маркетингде ошол сабактардын көпчүлүгү акысыз. Жаңы тармакка эл шектүү карайт. 90 жылдары базарда сооданы адамдар шектүү карашкан, уялышкан, тартынышкан, түшүнүшкөн эмес. Азыркы күндө базарда соода кылуу, дүкөнүндүн ээси болуу, бизнес бул нормалдуу көрүнүш боло баштады, салыштырмалуу. Бир топ дагы деле ишкерге мамиле начар, бирок салыштырмалуу жакшы. Америка батыштагыдай эмес ишкерге мамиле коомдо, бирок 90 жылдарға караганда бир топ жакшы. Тармактык маркетингде дагы ошол жолду басып өтүүдө азыркы учурда. 90 жылдары көңүлү калып кеткен, себеби дегенде 90 жылдары көпчүлүк компаниялар туура эмес жолдо иштеп калышкан, анан кадрлар жетишкен эмес, ошол үчүн каталарды көп жасашкан. Ошол себептен мына ушул көрүнүш болуп калды. 90 жылдары көптөгөн адамдар акчага күйүп калышты. Каржы, жашыруун каржы пирамидаларына үйүн алдырып койгондор болду, карызга батып кеткендер болду. Жашыруун каржы пирамида менен тармактык маркетингдин айырмалыгы кандай? 90 жылдары катуу көп компаниялар келгенде билими жок туруп канча адамдар иштеген. Жана айырмасын билбегендиктен алар өздөрү дагы ошол компанияга кирип алып чакырышкан, билишкен эмес. Ал эми азыркы учурда билгендер ал кандай компанияда иштешпейт, жакшы түшүнгөндөр, профессионалдар ал тармакта иштешпейт. Албетте мошенник профессионалдар бар, ал жерде иштеп жүрүшөт. Тармактык маркетингде да жакшы түшүнөт, каржы пирамидасында жакшы түшүнөт, бирок ошодон билип туруп пайдалангандар бар, мошенник жолго чогулгандар бар. Бирок жок, мошенник болгум келбейт деп, туура тармактык маркетинг, чыныгы тармактык маркетинг компанияларын тандап алып, бизге окшоп иштеп жүргөндөр, иштеп турмуштарын, бирөөлөрдүн турмуштарын жакшы жакка өзгөртүп иштеп атышат. Кийинки нерсе ишкердүүлүк, бизнес менеджмент темасын жакшы билишпейт. Ошол себептен жана мен көрсөтүп кеткен схеманы билишпейт. Деги эле уюмдун бардыгы пирамида. Бирок мыйзамсыз пирамидалар бар жана мыйзамдуу пирамидалар бар деп билишпейт. Ошол пирамиданын төмөн жагында турат экенбиз биз деп билишпейт. Так, кийинки момент, азыркы учурда товарды өткөрүү жолдорунда тармактык маркетинг принцибин ылайыкташтырып колдонгон компаниялар бар. Colgate, Ford, Mastercard. Булар тармактык маркетинг аркылуу иштебейт, бирок тармактык маркетингде болгон принциптердин кээ бир принциптерин өзүнө колдонушту туура көрүшүп колдонушууда. Lipton, Toyota, бул маркаларды баарыбыз билебиз. Panasonic, VTB банк Россияда мисалы үчүн. Тармактык маркетинг боюнча атактуу миллионерлердин, бизнесмен, экономисттердин ой пикири. Баса азыркы учурда кандай банктар тармактык маркетинг принцибин колдонот, бул боюнча как раз мен кечеги тармактык маркетинг тарыхы, цифралар жана фактылар деген видеомдо толугу менен айтып кеттим. Ошону көрүп кетсеңиздер болот. Эми бизнесмен, экономисттер эмне дейт? Пол Пилзер, АКШнын 2 президентинин экономика боюнча кеңешчиси айтып атат. Миңдеген жаңы миллионерлер дүйнөдө эң тез өсүп келе жаткан индустрия болгон сетевой же тармактык маркетингде пайда болот деп атат. Бул боюнча да толугураак мен кошумчалоолорду кечеги сабагында айтып кеткем, аны көрүп чыксаңыздар болот. Дональд Трамп, АКШнын 45-президенти, миллиардер, бизнесмен, шоумен жана бир нече китептердин автору, көптөгөн адамдарга бизнес темасында түшүнүк, пайда кылууга жардам кылган, салым кылган атактуу АКШда, батыш тарапта атактуу кишилердин бири. Мен жаш студент болуп, ага суроо беришкен, сиз жаш студент болуп, нолдон баштасаңыз, эмне кылмак элеңиз деген суроого айтып атат. Жолумду мен тармактык перспективдүү тармактык маркетинг компаниясынан баштамакмын десе, журналисттер күлөт экен да, тамашалашып атат окшойт. Билесиздер, Дональд Трамп тамашалашып көп сүйлөйт, тамашалашып атат окшойт десе, жок, мен серьезно айтып атам. Мен тамашалашкан жокмун десе, таң калышып, мындай ишенбегендей болуп карап калса, айтат экен. Дал ошол себептен силер ошол жакта менен кеңеш сурап атасыңар. Мен миллионер, миллиардер катары, ишкер катары, бул темада адис катары силерге кеңеш берип атам, суроолоруңарга жооп берип атам дейт да. Мен билем эмне деп атканын дегендей майда айтып койт экен. Жана да бир китебинде айтат, өзүнүн китебинде Дональд Трамп, мен буга чейин мошенник уюм деп ойлогом. Жакшылап изилдегенден кийин мен түшүндүм, бул франшизанын бир түрү экен деп атат. Туура эле. Биздин бизнес бул элдик франшиза. Франшиза көпчүлүк адамдын чөнтөгүнө туура келбейт, кымбат болот. Зато франшизаны ачкан адам 80-90% учурда ишкер катары банкрот болбой ийгиликке жетет. Тармактык маркетинг ошол сыяктуу франшиза, бирок ал элдик франшиза. Элдер нолдон баштоого мүмкүнчүлүктөн пайдаланып өсүп кетсе болот. Жана даяр франшизанын күчтүү жери бул эмне? Даяр технология, даяр билимдер, даяр рецепттер, даяр бизнестен пайдаланып өз бизнесин куруп алса болот. Франшизанын күчтүү жери ошодо. Дал ошол себептен дүйнөдө франшиза көп бизнес тармактарда чемпион болуп дүйнөнү ээлеп атат. Франшиза бул өтө успешный, өтө кызыктуу бизнестердин бири. Тармактык маркетинг ошол франшизанын бир түрү. Роберт Кийосаки, миллионер, инвестор коуч айтып атат. Мен мурун бул тармакты мошенник бизнес деп ойлочумун деп Кийосаки айтат. Көрсө, толук маалыматым жок экен. Кийин толук маалымат изилдегенден кийин тармактык маркетингде күчтүү наставник системасы бар. Эгерде сиздер келечекте бизнестин ээси болуп, бизнестин кулу болбостон, бизнестин ээси болуп, акча да бар, эркиндик да бар, убакыт да бар адам болгуңуз келсе,
ал жерде эркиндик жөнүндө сонун китеби бар, квадрат денежного потока деген жана богатый папа бедный папа деген китеби бар. Ошол жерде айтып атат, ошондой болгуңуз келсе анда мен сизге сунуш кылмакмын, тармактык маркетингден баштаңыз деп. Эмнеге дегенде менин бай атам бар, мен бизнес жолу өтө кыйын жол, ал жерде банкрот болуу, жоготуу деген нерсе бар, жыгылып калуу, сынып калуу деген нерсе бар. Ошол мезгилде мени бай атам куткарып, мени кайра ордуна келтирип атты. Мен таштап коюшума жол бербейт дейт. Силердин ошондой бай атаңар жок, көпчүлүгүңөрдөн дейт. Ал эми тармактык маркетингде ошондой силер наставник аласыңар, ошол наставник силерди таштап коюуңар келген учурда силерди сактап калганы шанс болот. Жана өзүнүн басып өткөн, өзү ошол жолду басып өткөн, ишкер катары ошол кыйынчылык жолду басып өткөн адам, мына менин бай атам сыяктуу. Ошондой адамдар тармактык маркетингде көп дейт. Ошолор наставник болуп силерге сабактарды өтүп турушат, силерге тажрыйбасынан бөлүшөт жана силерге команданын жетекчиси болуп багыт берип турат дейт. Ошол себептен тармактык маркетингде сиз ийгиликке жетишиңизге шанс көп дейт биринчиден. Экинчиден, сиз башка бизнес план десеңиз дагы жок дегенде убактылуу кандайдыр бир убакыт ичи ошол тармактык маркетингде ийгиликке жеткиче иштеп койгула дейт. Эмнеге дегенде чыныгы бизнестин практикасын сабагын ошол жерден аласыңар деп өзүнүн бизнес мектеби китебинде айтып берген. Анткени жана ошондой эле бизнеске практикасыз үйрөнө албайсың деп айтат. Ошол практика тармактык маркетингде акысыз ала аласыз. Эгерде сиз өзүңүз практика алам десеңиз, сизге ошол эми АКШда, батышта ошондой сумма $1,000,000 керек болот деп атат. Бир нече, ал жерде адашпасам $5,000,000 керек. Ушундай турган. Бизнес практикасын алып, чоң бизнестин ээси болгуңуз келсе, анда сизге $5,000,000 керек болот дейт. Ошол практиканы алыш үчүн дейт. Тармактык маркетинг сизге ошону бекер берип атат, акысыз берип атат дейт. Ошон үчүн бул эң сонун бизнес дейт. Бул чындап бирөөлөргө жардам бергиси келген адамдар үчүн идеалдуу бизнес деп атат. Бирөөлөргө жардам берип отуруп, сиз бай болосуз дейт. А бирок бай болуунун негизги сырларынын бири бул бирөөлөргө жардам берүү дейт. Бай болгондордун дээрлик көпчүлүгү булар башка бирөөлөргө жардам берип отуруп байыган дейт. Көрдүңүз, Ал боюнча китебин окусаңыз түшүнөсүз, кандайча бирөөлөргө жардам берип байыган деп менде суроо пайда болгон. Сиз дагы билгиңиз келсе, ошол бизнес мектеби китебин мына окуп чыксаңыз болот. Бул бизнестин мүмкүнчүлүктөрү жана коомго берген пайдасын көрүп билем десеңиз, мына ушул китептерди окуп чыксаңыз болот. Величайшая возможность в истории человечества деген китеп бар. Джон Каллинчтин, мунун аудио версиясы да бар деп ойлойм. YouTube'да көрсөңүз болот. Школа бизнесинин дагы аудио версиясы бар. Мисалы китебин алып окуганы мүмкүнчүлүгүңүз же убактыңыз болбосо аудио версиясын акысыз угуп таанышып чыксаңыз болот. Ошондой эле менин бай адамдардын сырлары аттуу экинчи бөлүктөгү видеолорум бар. YouTube'да Мирлан Батырханов 40 деген каналымда бай адамдардын сырлары деген плейлистим бар. Ушул плейлистте ушул сабактар бар, көрүп кетсеңиз болот. Атак келечекте мен дагы кыргыз тилинде ушу китеп жазсам деген ой бар. Кудай буйрса ошол китепти да окуп каласыздар буга келгенде. Тармактык маркетингде коомго тийгизген пайдасы жөнүндө жазып чыгам, Кудай буйрса. Уоррен Баффет инвестор, дүйнөдө эң бай адамдардын бири болгон, кайсы бир жылдары эсимде жок, ушу 2016 же 2015 ушул жылдары болгон. Азыркы учурда бирок топ 100 же топ 10 тизмеде ушул Уоррен Баффет жүрөт. Көптөгөн адамдарга инвестиция темасында көптөгөн пайдалуу сабактарды берип турат, жана сонун китептери бар. Эгерде инвестицияга үйрөнөм десеңиз, мен инвестор болом десеңиз, акча көбөйтүп үйрөнөм десеңиз, анда көпчүлүк инвесторлор ушул адамдын китебин кеңеш беришет. Ошол адам айтып атат, тармактык компаниялардын бирине киргизген капитал, мен ошол тармактык маркетинг компаниясынын көпчүлүк акцияларын сатып алдым. Ошол жака акча киргиздим, доляга кирип дейт. Ошол киргизген капиталым эң бир кирешелүү инвестициялардын бири болду дейт. Анткени тармактык маркетинг бул күчтүү өсүп аткан индустриялардын бири деп айткан. Өзүнүн ошол китебинде жана кайрылуусунда. Азыркы учурда банк системасында, туризмде, кафелерде да тармактык маркетинг системасын колдонулууда да эмес. Сиздер муну көрүп жүрөсүздөр. Мисалы үчүн, Ош Бишкек жолуна чыксаңыз, сиз эмнени көрөсүз? Кафелерде айдоочу водитель эгерде кардарлап алып келчү болсо, ага тамакты бекер беришет, жана жазып коюшат, ушунча адам келди деп жазып, ага акысыз тамак беришет. Бул дагы тармактык маркетинг, мына кардарап келген үчүн ыраазы сыйлык берет, ыраазычылык түрүндө сыйлык берет. Же сыйлык акы берет. Мына ушул системаны азыркы учурда көпчүлүк банктар туризмде жана башкада колдонот. Туризмде да сиз көрүп жүрсөңүз керек, кардарап келген үчүн алар кызмат акы беришет. Туризмде дагы эмелерге, гидтерге жана башкаларга. Альфа банк, Флекс Инвест банк, ОТП банк, СКП банк, Моском Приват банк, Ренессанс кредит банктары азыр кардар алып келген үчүн ошол суммадан процент чыгарып берет, сыйлык акы берет. Биринчиден, экинчиден жана соода агенттери независимый. Айлык төлөбөсөң, өз алдынча ишкер болуп биз менен иштесеңиз болот, ишкер катары, жеке ишкер катары деп ошондой сунуш айтып атат азыркы учурда. Демек, кандайдыр бир бөлүгү адамдардын өздөрү каалагандай иштеп, өздөрү каалагандай иштеп, ишкер болуп ошол банктар менен иштеп келе жатышат. Туризмде, кафелерде бул колдонулат, көрүп жүрөсүздөр.
Так. Тармактык маркетингдин келечеги кандай? Бул жөнүндө сөз кетсек, барган сайын адамдар эркиндикти, кооз жашоону каалай башташты, ошол жашоого умтула башташты. Жана мен кечке эле иште жүрө бербесем, балдарым жанында кошумча иштесем деген айымдар аябай көп. Мен үй бүлөмдөн көп алыс кетким келбейт, үй бүлөм таштап коюп, чет өлкөлөрдө жүргүм келбейт, таштап коюп. Бирок ошол чет өлкөдө жүргөндөй эле, Москвада жүргөндөй, Россияда жүргөндөй, Америкада жүргөндө акча тапкым келет деген адамдар үчүн бул укмуштуу мүмкүнчүлүк. Мен дагы ошол себептен кадимки бизнести, сулуу салондорду көбөйтөм десем, мен башка шаарларда, башка мамлекеттерде жүрүшүм керек болот экен, үй бүлөмдү таштап, еще аялымды да алып алышым керек болот экен, же көчүп жүрүшүм керек болот экен. Анан ошону эске алып, ошону түшүнгөнүмдө мен тармактык маркетингди туура көрдүм. Ошол себептен көпчүлүк адамдар үй бүлөсүнүн жанында, үй бүлөсүн таштабастан, балдарын туура тарбиялаганча бизнес кургусу келгендерге сонун мүмкүнчүлүк. Ишкерчилик барган сайын өнүгүүдө, барган сайын коомдо ишкерчиликке көз караш өзгөрүүдө, жакшы жашоо үчүн ишкерчиликти үйрөнүү керек экен жана аны жасаш керек экен деген ой, пикир барган сайын популярдуу болуп барат. Дал ошол себептен тармактык маркетинг мындан дагы популярдуу боло баштайт. Эмнеге дегенде, тармактык маркетинг биз айтып кеткендей, нолдон бизнес баштоого, колунан келбей калса, тобокелге барып, үйүн, машинасын, автоунаасын алдырып койбостон, карызга батып кетпестен бизнес ээси болуп алууга сонун мүмкүнчүлүк берүүдө. Кийинкидесе интернетте тармактык маркетингде сонун шарттар түзүп берет. Интернет аркылуу иштөө азыркы учурда жеңил болуп калды. Ал эми тармактык маркетингде интернет аркылуу иштөө үчүн бүт шарттар бар. Онлайн иштөө популярдуу болуп баратат барган сайын, демек ал эми биздин команда билесиздер, онлайн иштөө үчүн бүт шарттарды жасап койгон. Ошо жана шарттарды гана жасап койбостон, канчалаган адамдар бул нерсе чын экенин далилдеп, өз турмуштарын ушул онлайн мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып өзгөртүп алышты. Кооз жашоо, саякаттар барган сайын популярдуу болуп баратат. Адамдар кооз жашоодо жашагысы келет, саякаттарга баргысы келет, өзүнүн убактысынын кожоюну болгусу келет, эртеден кечке дүкөндөн чыкпай, эртеден кечке шейный цехтен чыкпай, же дүкөндөн, магазинден, кафеден чыкпай, үй бүлөсүн көрбөй акча таппастан, үй бүлөсүнүн жанында, үйүнөн акча тапкысы келет. Же болбосо чоң шаарларда жашачу болсо, күндө 3-4 саат убактысын жоготпостон, жолдо, пробкада жоготпостон, үй бүлөсүнүн жанында, өзүн караганча, өзүнүн ден соолугун караганча бизнес кургусу келет. Бул кооз жашоого адамдардын умтулуусу көбөйүп баратат. Пандемияда өзгөчө көпчүлүк адам түшүндү. Жумуш болуп эле жүрө берген экен. Тармактык маркетингдеги ийгиликти көрсөтүү азыркы күндө барган сайын интернет өнүккөн сайын жеңил болуп баратат, соц тармактар өнүккөн сайын жеңил болуп баратат. Демек, тармактык маркетингди жарыялоо, элге жеткирүү жолу аябай жеңил болуп калды. Ошол себептен тармактык маркетингде ийгилик жараткандардын саны дээрлик көбөйдү жана бат боло баштады. Мурун 10 жылда жеткен натыйжаларга азыр адамдар 1 жыл, 2 жыл, 3 жылда жетип атышат. Ошол себептен тармактык маркетинг мындан дагы өнүгүп бара берет. Келечеги перспективасы эң сонун. Бул боюнча дагы көбүрөөк билгим келет десеңиз, бай адамдардын сырлары деген сабагыбызды көрүп кетсеңиз болот. Бул бизнестин кандай күчтүү тарабы бар. Деги эле эмне үчүн бизнес жасаш керек? Эмне үчүн айлыкка иштеген келечекте өтө начар абалда алып келип коюшу мүмкүн? Эмнеге айлыкка гана иштей берсек, же болбосо чакан кичинекей бизнес жасап жүрө берсек, биз эмнеге келебиз? Ошол келечекти ушул сабак толугу менен айтып койгон, көрсөңүздөр болот. Ссылкасы бул жакта чыгат, көрсөңүз болот. Бай адамдардын сырлары экинчи бөлүгүндө көрүп чыгыңыз. Бул кадимки бизнестин өзүнүн күчтүү тараптары жана коркунучтуу моменттери айтылып кеткен. Ошол эле учурда ошол коркунучтуу моменттерин кантип жеңсек болот? Ошол жөнүндө айтылып кеткен. Көрүп кетсеңиздер болот. Тармактык маркетолог кесиби аттуу мына сабакты көрүп кетиңиздер. Бул артыкчылыктары жана минустары жөнүндө сөз кетет жана талаптары. Бул иштин талаптарын билсеңиз, сиз түшүнөсүз, эмне үчүн менин колуман келбейт деп түшүнөсүз. Тармактык маркетинг менен каржы пирамидасын айтып кеттик, кыскача варианты муну да көрүп кетсеңиз болот. Тармактык маркетинг тарыхы, фактылар жана цифрлар дегенди көрсөңүз болот. Мындан кийин албетте тармактык маркетингде товарлар эмнеге арзан болот же арзан болуш керек өзү. Эми биздин мамлекетте чет өлкөдөн келген компаниялардын товары кымбат болушу мүмкүн. Анын себеби тармактык маркетинг болгон үчүн эмес, анын себеби чет өлкөдөн келген үчүн болуп атат. Долларга ориентировалган үчүн болуп атат. Ал эми чынында ошол мамлекетти карачу болсок, ошол чыгып аткан мамлекетти карачу болсок, ал жакта бул кымбат эмес болуп эсептелет. Көпчүлүк учурда, бардык учурда эмес. Ошонун себеби бул жерде түшүндүрүп кеткен. Аны эмесе сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сабактын пайдасы тийген болсо, лайктарды басып коебуз жана жүрөктөрдү басып коебуз. Суроолоруңуздар болсо бериңиздер. Негизинен кыскача мына тармактык маркетинг. Бул эмне өзү? Бул кандай иш өзү? Бул ишти эмнеге бизге төлөйт? Бул ишти өзү перспективасы кандай деген суроолорго биз жооп берип кеттик деп ойлойм. Дагы суроолор, кошумчалоолор болсо айтып кетсеңиздер болот. Комментарийге жазып кетсеңиздер болот, же болбосо бул жака чатка жазып кетсеңиздер болот. Жана ушул сабак менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Өзүңүздөрдүн жаңы келген лидерлериңиз, партнерлоруңуз менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Жана ушул жерде айтылган материалдарды колдонсоңуздар болот өзүңүздүн практикаңыздарда.
Анда эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Дагы да көрүшкөнчө аман болуңуздар. Мен анда сиздер менен коштошуудамын.